Талант Тургунбаев Талас райондук электр тармактары ишканасынын электр монтёру. Ал азыр кесиптештери менен чогуу Көктөкөй айылындагы көп жылдан бери турган эски трансформаторду кубат туусуна алмаштырууда. Жаңы жабдуулар Кыргыз улуттук электр тармактарынан келген жана бардык талаптарга жооп берет. Бул жерде 480 трансформаторду 160 кубаттуулугундагы 400 трансформаторду чогултуп монтаждап атабыз. Жыл бою биздик антип эз алуу деген жок. Жумуш кооптуу. Бирок жагат. Элге жарык берүү үчүн күнү-түнү эмгектенебиз. Трансформаторду алмаштыруунун башкы себеби айылда калктын саны өскөн. Анын эсебинен абоненттер дагы көбөйгөн. Электр тармагындагы адистердин айтымында бул 20дай кардарга гана ылайыкталган. А бирок азыр 50 абонент бар. Аларга электр жарыгын кенен жеткирүү үчүн ушул иштер аткарылууда. Муну айыл тургундары да түшүнүп, ыраазы болушууда. Бизге керек, батыл алмаштырып барын жакшы бүтүрүп берет деп ойлойбуз. Энергетиктерге рахмат, ушинтип кызмат кылып эл үчүн иштей беришсин. Мурда деле жакшы болчу. Өшө эмес. Мына азыр жаңысын коюп атат, бул да жакшы эле болот эми. Жаңыланыш керек да. Мына жасашып атат, жаңы бардыгы. Талас райондук электр тармактары ишканасы ушундай жумуштарды башка айылдарда да жүргүзүүдө. Абоненттерин саны көбөйгөн жерлерге 2 эсе кубаттуу жаңы трансформаторларды орнотууда. Алмаштыруу иштери быйылкы пландын негизинде ишке ашырылып жатат. Быйылкы жылы ОЗУПга азыр бүгүнкү күндө 70% даярдык иштер аяктап калды. 1-октябрга буюрса толугу менен бүтөбүз. Будан башка иштер, реконструкция иштери, капиталдык оңдоо, техникалык тейлөө иштеринин баары жүрүп атат. Максатыбыздар элге үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу. Белгилей кетсек, быйылкы жылга Талас областы боюнча 13 дана трансформатордун кубаттуулугун жогорулатуу пландалган. Ошондой эле кошумча 9 трансформаторду орнотуу каралган. Мындан тышкары облустук электр тармактары ишканасы тарабынан бир катар жумуштар аткарылып, кышка даярдык күчөтүлүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.